Бердике Сырдыбай уулу 18-кылымдын башында төрөлгөн. Эрезеге жеткенде Жунгар хандыгына каршы күрөшүп, Талас, Чүй, Нарын, Ысык көл аймактарын душмандардан бошотуу жүрүштөрүндө сап башында болгондугу менен тарыхта белгилүү. Кушчу жетиген урууларынын башчысы Эрсолтоной, Итим Баатыр, Солто уруусунан Жайыл, Сары багыштан Атаке Баатыр менен биргеликте кыргыз чергесин жунгарлардан бошотууда элдин жердин эркиндиги үчүн күрөшкөн. Санжырачылардын айтымында Бердике Баатыр жого киргенде жайдак ат минип, кылыч чаап, айбалта соккон. Устаты Эрсолтонойдун өлүмүнөн кийин аскер башчылыкты өзү колго алып, Бердике Берен деген атакка ээ болгон. Кыргыз-Жунгар согушу бүткөндөн кийин ал Ысык көл аймагын бир нече жыл өз алдынча башкарып турган. Бердике Баатыр кийин Кокон бийи Эрденеге каршы аттанып, Анжиян шаарын кокондуктардан тартып алууга аракет жасаган. Ошондой салгылаштардын биринде Эрдене бийдин тыңчылары тарабынан окко учкан. Күнүбүздө Талас шаарында тарыхый эстеликтер менен катар Бердике Баатырдын эрдигин даңазалоо максатында калаадагы негизги көчөлөрдүн бирине анын ысымы берилген.